Комуузда болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү менен тааныштырып, кайрадан сиздер менен жаңылыктардан чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Коңшу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өлкө башчы Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата менин жылуу куттуктоолорумду жана жакшы каалоолорумду кабыл алыңыз. Бул күнү биз ата-бабаларыбыздын улуу эрдигин, патриоттугун жана баатырдыгын даңазалайбыз. Согуш талаасында жана орукта көптөн күткөн жеңиш күнүн теңдешсиз эрдиги жана кайраттуулугу менен жакындардын элесин терең ыраазычылык менен баалайбыз. Убакыт сыноосунан өткөн тажик-кыргыз достук жана көп кырдуу кызматташтык мамилелери мындан арадагы элдерибиздин жана өлкөлөрүбүздүн жыргалчылыгы үчүн ырааттуу өнүгө берерине ишенем деп айтылат Эмомали Рахмондун куттуктоосунда. Эмомали Рахмон Садыр Жапаровго чың ден соолук жана бакубатчылык, ал эми дос, Кыргызстан элине бейпил асман, бейпилдик жана туруктуу гүлдөп өнүгүүнү каалады. Президент Садыр Жапаров менен Эл аралык футбол федерациясынын президенти Жанни Инфантино кече 5-майда Бишкек шаарында жолдоштук беттеш өткөрүштү. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. ФИФАнын командасынын курамында уюмдун түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилери, анын ичинде 1998 жылдагы дүйнө чемпиону жана Франция курамасынын командасынын 2000 жылдагы Европа чемпиону Юрий Жоркаев да ойногон. Президенттик команда курамында министрлер кабинетинин мүчөлөрү, мамлекет органдарынын жетекчилери, президенттин администрациясынын кызматкерлери ойношкон. Таймаштуу оюндун жыйынтыгында жолдоштук беттеште мамлекет башчысынын командасы жеңишке жетишкен. Оюн аяктагандан кийин Жанни Инфантино Садыр Жапаровго ФИФАнын энчилүү футбол формасын белекке берген. Бишкек Нарын Торугарт Уна жолунун Казакстанга тиешелүү узундугу 800 метр транзиттик тилкесинде казак тарап инженердик шлагбаумдарды орнотуп жатат. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Буга чейин транзиттик жолдун бул тилкесинде казак тарап убактылуу көчмө спираль тосмосун орноткон. Казакстандын Азия жана достук май куюучу жайлары Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн жарандары үчүн жабык. Ошол эле учурда транзиттик жолдун бөлүгү өзү жүрүү үчүн ачык бойдон калууда. 2023 жылдын 4-майында Кыргыз тарап менен макулдашылгандан кийин Казакстандын чек ара кызматынын чек арачылары аталган жолдун аяк тилкелерине өз аймагына инженердик шлагбаумдарды орното баштаган. Ошол эле учурда Кыргызстандын аймагынан транзиттик жолго кирүү алдында эки тарапка кошумча жол белгилери жана транзиттик жолдо жүрүүнүн эрежелери тууралуу маалымат такталары орнотулган. УКМКнын чек ара кызматы Кыргызстандын жарандарын транзиттик жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактоого чакырат. Тактап айтканда, токтобой өтүүгө, адамдарды салууга жана түшүрбөөгө деп жазылат маалыматта. Бейшембе күнү кечинде Украинанын куралдуу күчтөрү Туркияда чыгарылган украиналык байрактар учкучсуз учагын Киевдин үстүнөн атып түшүрүшкөн. Бул тууралуу Украинанын жергиликтүү басылмалары жазып, видео менен бөлүшүшкөн. Маалыматка ылайык, Украинанын куралдуу күчтөрүнө тиешелүү болгон байрактар учкучсуз учагы башкаруудан чыгып кеткен. Мындан улам аппарат башкаларга зыянын тийгизбеши үчүн аны атып түшүрүү чечими кабыл алынган. 4-майда саат 20-лар чамасында Киев облусунда пландалган учуу учурунда байрактар учкучсуз учуучу учак башкаруусун жоготкон. Борбор калаанын асманында учкучсуз учактын көзөмөлсүз калышы жагымсыз кесепеттерге алып келиши мүмкүн болгондуктан аппарат жок кылынды. Өкүнүчтүү, бирок бул техникада ушундай болот деп айтылат маалыматта. Күжүрмөн иш-аракеттерден жана учкучсуз учактын сыныктарынын кулашынын натыйжасында жабыркагандар болгон эмес. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Адаханом Гебрейсус Женевадагы брифингде сүйлөп жатып, 20-жылы башталган COVID-19 пандемиясы аяктаганын билдирди. Кече өзгөчө кырдаалдар комитети 15 жыйынын өткөрдү жана мага COVID-19 пандемиясы токтогонун жарыялоону сунуштады. Мен бул сунушка макул болдум деген ал. Ал ошондой эле пандемия учурунда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча 20 миллион адам коронавирустан каза болгонун айткан. Бул убакыт аралыгында ооруга чалдыккандардын саны 760 миллион 200 миң адамга жеткен. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2020 жылдын 11 мартында COVID-19 пандемиясын жарыялаган. Пандемия 3 жыл, 1 ай, 24 күнгө созулган.
PSG клубунун атактуу футболчусу Лионель Мессиге байланыштуу чатак орун алгандан кийин дүйнө чемпиону өз билдирүү жасаган. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, Лионель Месси Сауд Аравияга уруксатсыз учуп кеткени үчүн кечирим сураган. Ал мындан башка аргасы жок экенин белгилеген. Оюндан кийин адаттагыдай эле эс алабыз деп ойлогом. Бул сапарды мен буга чейин эле үй бүлөм менен пландагам. Аны жокко чыгара алган жокмун, себеби буга чейин бир нече ирет жокко чыгаргам. Эске салсак, буга чейин PSG клубунун жетекчилиги Лионель Месси Сауд Аравияга уруксатсыз кеткендиги үчүн аны 2 жумага команда менен машыгуудан четтетишкен.